Рафаэла, шоколадтардын шоколаты. Ар бир кыз ушундай шоколад алууну арзуу кылса керек. Келгиле достор, шоколадтан билимге. Көпчүлүк досторубуз кайсы сөзгө депс коюлат, кайсы сөздөргө депс коюлбайт деп көп сурашат. Келгиле ушул суроого бүгүнкү сабагыбызда чекит коелу. Бүгүн биз сабагыбызда кош сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Кош сөздөргө кайсы учурда депс белгиси коюлат? 5 учурда. Биринчи учур маанилеш кош сөздөр. Маанилеш дегенде биз синонимди түшүнөлү достор. Эки синоним сөз катар келгенде депс белгиси коюлат. Курт, кумурска. Кийинки карама каршы. Карама каршы дегенде антонимди түшүнөбүз. Эки антоним сөз катар келгенде дагы депс белгиси коюлат. Улуу, кичүү. Кийинкиси сыңар маанилүү. Сыңар маанилүү деген сөз жалгыз маанилүү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда бири маани берип, бири маани бербейт. Бала, чака. Бала маани берип, чака маани берген жок. Кийинки кайталанма. Бир сөздүн кайра-кайра кайталанышы. Чоң, чоң. Акыркысы эки сөзү тең маани бербеген, ал эми бириккенде маани берген кош сөздөр. Маселен, үрүл, бурул. Достор, мына ушундай сабактарыбыз уланып туруусун кааласаңыз, комментарийге плюс белгисин калтырыңыз.